Июнга караган түнү Ош шаарынын борборундагы Токтогул Сейилбактын сол жагындагы кире беришиндеги тепкичтер ушундай жол менен талкаланган. Айдоочу унаанын ичиндеги кыздар менен кошо мындан 1 ай мурун гана курулушу бүткөн тепкичтен автоунаасын ылдый карай айдап түшкөн. Союз мезгилинен бери оңдоп элек бул Сейилбактын реконструкциялоо иштери жаңыдан гана бүткөн. Аны менен кошо бактын аймагына 45 видеокамера орнотулган эле. Окуя ошол камерага толук жазылып калган. Эми бул тууралуу биздин өзүбүздүн паркта 45 видео байкоо орнотулган болчу, камераларга бул түшүп калган экен. Бүгүн ал камералардан алып биз маалымат жарыялагандан кийин милиция ал жаранды кармаптыр. Эми мэриянын талабы ал сөзсүз түрдө ушул келтирилген чыгымдарды төлөп, бул сынган тепкичтерди калыбына келтирип бериш керек. Ошол жагын биз укук коргоо органдарына да кайрылдык. Ал жагында мэрия тарабынан дагы көзөмөлгө алынып турулат. Токтогул багына кире берген 3 жерде ушундай сары таштар менен кооздолуп тепкичтер орнотулган. Оң, сол жана борбордук тараптагы тепкичтердин баарын оңдоого жалпысынан 2 миллион сом акча сарпталган. Каражаттан сырткары пандустар менен сары таштар кооздолуп курулган тепкичтердин ар бири узак мөөнөттө колго жасалган. Мээнетти актабагандардын кылыгын шаардыктарда сынга алышууда. Ой, жакында эле 1 ай болгон жокко. Ошо уже сындырып салыптыр. Эми натура да, конечно, натура. Конечно, мне рачышат да, жаңы нерсе мындай кылып кетишсе туурабы? Эрте менен келсек, ушул мына жакшына бүтүп калган нерсени талкалап коюшуптур да. Ким кылган эми билбейбиз, видеода болсо керек, камерада. Бизди ичи узатышты, жакшына жаркыратып койгон нерсени бир күндө талкалап койгон. Ким кылса дагы ушуну кайра ордуна кабылына келтирип койсун. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, учурда аталган окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Камерага жазылып калган жигит айдоочу болуп иштейт. Өзүнүн көрсөтмөсүндө ал караңгыда жолду көрбөй калып адашып калгандыгын айткан. Ал жасаган ишин мойнуна алды, бирок анын айтуусуна караганда ошол күнү ал жаштар багына бурулуш керек экен эле, бирок адашып туруп бир бурум эрте буруп алыпмын деген сөздү айтып актанып жатат. Эми анын сөзү канчалык чын же төгүн жалган экендигин тергөө иштери көрсөтөт. Бүгүнкү күндө ал бала Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнө алынып келинип, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Сейилбактын тепкичинен машина айдаган улан үн катты. Ал жасаган аракеттерин моюнга ала тургандыгын билдирип, шаардыктардан кечирим сурады. Ошол оф жакка түшүп кетип атып, караңгыда көрбөй, ошол жанда лестницага салып адашып. Лестницадан түшүп кеттим. Şu Ош шаарындагы жашаган адамдардын баарынан кечирим сурайм калган ишине. Төлөп, ошо мисаны төлөп, оңдоп берем. Белгилүү болгондой, бардык келтирилген чыгымдар аныкталгандан кийин айдоочу тийиштүү жазасын алары айтылууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.